Садыр Жапаров абактан чыкпай калдыбы? Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаров 5 февралда жатак абакка которулат. Мындай билдирүүнү саясатчынын жактоочусу Шарабдин Токтосунов кечээ 6 январда жергиликтүү басылмаларга маалымдаган. Ал учурда Чүйдүн Молдовановка номер 1 түзөтүү абагында деген. Анын маалыматына ылайык Жапаров 2020 жылдын 5 февралына чейин түзөтүү абагындагы мөөнөтү аяктай турганын айткан эле. Садыр Жапаровдун жатак абакка которууга мыйзам боюнча убагы келди. Эми жазаларды аткаруу мамлекеттик комиссиясы карап чыгат. Аталган комиссия Жапаровдун түрмөдө отурган убагында тартип бузбагандыгын карап, аны жатак абакка чыгарат. Бирок Садыр Жапаров абактан эч кандай тартип бузган эмес деп маалымдаган жактоочу Токтосунов. Ал эми бүгүн 7 январда жаза аткаруу мамлекеттик кызматы Садыр Жапаровдун жатак абакка которулушу боюнча түшүндүрмө берип, анын камактагы жаза өтөө мөөнөтү 2026 жылдын 5 октябрында аяктай тургандыгын айтышты. Жогорку соттун Жапаровду 10 жылга эркинен ажыратуу боюнча токтому адамды барымтага алуусун уюштурган деп айыпталган. Жапаровдун камактан чыгышына же жатак абакка которулушуна жол бербейт. Анын жаза өтөө мөөнөтү 2017 жылдын 25 мартында башталган. 2026 жылдын 5 октябрында бүтөт. Социалдык тармактарда жарыяланган документтер чынында эле номер 1 түзөтүү мекемесинен берилген. Бирок абак жетекчилиги документтерди берүүдө жогорудагы мыйзам талаптарын эске алган эмес. Бул факты боюнча текшерүү жүрүп жатат. Анын жыйынтыгы менен күнөөлүүлөр жазага тартылат деп жазылат мекеменин билдирүүсүндө. Эске салсак, Садыр Жапаров 2013 жылы Караколдо өткөн митингде Ысык көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айып менен 11 жыл 6 айга кесилген. Өткөн жылдын апрель айында жогорку сот анын жаза мөөнөтүн 1,5 жылга кыскартып, 10 жылын калтырган. Кыргызстандын кыйын кыздары. Айсулуу Тыныбекова дүйнөнүн биринчиси, Шевченко эң баалуу спортчу. Күрөш боюнча дүйнө чемпиону кыргызстандык Айсулуу Тыныбекова бириккен күрөш дүйнөсүнүн кыз-келиндер арасындагы дүйнөлүк рейтингинде 1-орунга чыгып, мекендештерин дагы бир жолу кубантып алды. Бүгүн дагы бир жагымдуу маалымат океандын аркы бетинен келип отурат. Кыргызстандын дагы бир кызы Валентина Шевченко UFC уюмунун эң жогорку каржыланган мушкери болуп аталды. Ал UFC беттешинде жалпысынан 1,139,000 АКШ долларын тапкан. Бул сумма мындан дагы жогору. Себеби негизги төлөмдөн сырткары спортчу телевизиондук берүүлөрдөн дагы каражат алып турат. Эске салсак, Шевченко UFC уюмунун беттешинде алгачкы жолу 2015 жылы октагонго чыккан. Араванда өз кызын 1 жылдан ашык убакыттан бери зордуктап жүргөн адам кармалды. Араван районунда өз кызын 1 жылдан ашык убакыттан бери зордуктап келген адам кармалып, кылмыш иш сотко өттү. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев билдирди. Анын айтымында окуя декабрь айында белгилүү болуп, 1976 жылы туулган Шектүү 2 айга камалган. Шектүүнүн аялы каза болуп калган экен. Ал 15 жаштагы өз кызын 1 жылдан ашык убакыттан бери зордуктап жүргөн. Бул окуя 11 декабрь күнү милицияга катталып, кыздын атасы камакка алынган. Турмуш басылмасынын маалыматына караганда, кыздын апасы 4 жыл мурун каза болгон. Ал чоң энеси, атасынын карындашы, бир туугандары, өз атасы менен чогуу жашачу. Өспүрүм кыз кесиптик лицейлердин биринде билим алып келген, бирок декабрь айынан тартып сабакка барбай калган. Кочкордо 37 жаштагы аял күйөөсүнүн токмогунан улам каза болду. Нарын облусунун Кочкор районунун Жаңы жол айылында 37 жаштагы аял күйөөсүнүн токмогунан каза болду. Бул тууралуу Нарын облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, окуя 1 январда түнкү саат 12:30 чамасында болгон. Райондук ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүнө Кочкор районунун тез жардам бөлүмүнүн фельдшеринен кабар келип түшкөн.
Анда ал Жаңы Жол айылынын 1983 туылган С.Ж. аттуу келинди үйүнө көрөлдөп барганда ал белгисиз себептен улам эчак эле каза болуп, жансыз денеси уктоочу бөлмөдө жатканын билдирген. Ыкчам тергөө топ аялдын жансыз денесине сыртынан кароо жүргүзгөн учурда өлүктүн оң көзү жана чыкыйы көгөрүп калганын байкашкан. Бул окуяга байланыштуу шектүү катары маркумдун күйөөсү камакка алынды. Алгачкы териштирүүдө ал аялы менен уруша кеткендигин, 2 жолу жаакка муштап, андан кийин кара куш мээ тушка 1 жолу тээп жибергендигин айткан. Учурда соттук медициналык экспертиза дайындалып, сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Үй бүлөөнүн 1 кыз, 1 уулу бар болгон. Окуя болгон учурда алар таятасынын үйүндө болушкан.